Адамзатынын ден соолугунун бекемдиги азык катары жеп жаткан тамак аштан көз каранды. Кыргыздар илгертен мал жандыкты аздектеп асыраган өзгөчө калк. Азык катары колдонуп тамак аш жасап жашап жаткандыктан ошол мал жандыктын амандыгы биринчи орунда турат. Жайыттардын такырлануусу акыркы жылдары чоң көйгөйгө айланып бараткан. Жайыттардын начарлануусун алдын алуу максатында айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги тарабынан системалуу иш-чаралар көрүлүп жаткандыгын адистер билдиришет. Фермерлерге биздин жайыт байланыштарга айтышыбыз керек. Колдон келсе жайытты максималдуу пайдаланышыбыз керек дагы, рационалдуу ошонун ичинде эле. Өтө эле максималдуу деген бул жайытты совсем тебелеп, аны деградацияга туш келип же такырданып эмес. Бул деген ошо жайыт пайдалануу убагында көпчүлүгүн жайыттагы нерсени колдонуп, малды ошол жакта жайуу, анан ошонун технологиясы болот. Мисалы мурун эле биздин ата-бабалар колдонуп кеткен астыктан үстүртөгө деген. Же болбосо биринчи коктолоттогу жайыт жеп, анан улам көктөгөн сайын бийиктеп жүрүп отурушканда чокудагы жайыт жеп, анан кайра артка келишип жеп пайдаланышканда ошол технологияларды колдонушка болот. Андан сырткары азыркы заманбапка ылайыктуу ошо технологиялар бар. Кантип жайытты пайдаланыш керек? Бул деген илимге бүт берген, илим менен негизделген нерселер, ошолордун баарын биз фермерлерге жайыт байланышка үйрөтүшүбүз керек да. Тажрыйбалуу адистердин айтымында жайыттардын такырлануусун алдын алууда ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыт комитеттердин туура багытта иш алып баруусу зарыл. Жайлоолорго мал жаюуда алардын так санын эсептөө, жайлоолордун такай алмаштырылып туруусу жана жайыт акысынын өз убагында төлөнүп туруусу чоң мааниге ээ. Жайытты мезгилге бөлүп, мисалы жазкы, күзгү, жайкы, кышкы болот да. Ошол убакта пайдаланып, анан кайсыл убакта чыгыш керек. Өтө бая жайыт өзүнүн деңгээлине толук кезде, мисалы суу кезде чыгарып аны талкалап салбай, же болбосо айылдын четиндеги жайыттарды көп малды чыгарып аны деградация кылып салбай, ушунун баарын тең контроль жүргүзүп, башкарууну жакшыртыш керек да. Ошонун негизинде анан жайыт жакшырат баардык жайыттар. Ар бир айыл өкмөттүн жайыт маселесин чечүүдө ар бири өзгөчөлүктөргө жараша өзүнчө түзүлөт. Анткени айрым жерлерде киши башына үлүш жер менен мал көбүрөөк болсо, калгандарында алда канча аз. Бул жайыт пайдалануучулардын баары баягы экономикалык шартка ыңгайлашып, анткени кымыздарын сатыш керек, айран сүт куруттарын сатыш керек, соода саттык кылыш керек. Алардын баары ушу жолдун боюна келип отурушкан. Мына жээкке чыгып жолду көрсөңүздөр болот. Ал жерде жайыттардын баары такырланып, жаман акыбалга келип калды да. Ошол кайсыл жерде баягы эл көп бара турган жер, соода саттык боло турган жерлер деградацияга учурап атат азыр. Жайыттарды такырлануудан арылтуу максатында айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин жайыт, мал жана балык чарба башкармалыгы тарабынан жерлерде жайыт комитеттеринин иштерин тыкыр көзөмөлдөө жана жайыттарды пайдалануу менен башкарууда алгылыктуу иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат.